Assalamu alaikum ардактуу Ошкор YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саябкерлер, чабандездер, биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда Насыридин Исанов айыл өкмөтүнүн Чечтөбө айылында Мелис чабандез саябкердин үйүндө турабыз. Бүгүн капкара кашка ат чыгарат экен, ушул ат тууралуу кенен маалыматын алып сиздерге жеткирип өтмөкчүбүз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар, лайкты басып бөлүшүп коюңуздар. Ат бакканга кызыл кепкада бүгүн кайрадан эле Мелис. Акырына чейин көрүңүздөр, ат тууралуу маалыматын сиздерге жеткиребиз. Болушунча жеткирип маалыматын алышка аракет кылабыз. Андыктан экрандан алыстабай акырына чейин көрүңүздөр туугандар. Ассаламу алейкум Мелис. Алейкум ассалам. Мелис, кандай иштер жакшыбы? Жакшы ака, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Саламат, иштер жакшыбы? Тынч, Кудайга шүгүр. Иш болуп атабы? Аллага шүгүр. Бүгүнкү чыгарылышта ушул капкара кашка ат чыгат экен да жаны бар. Ушул ат чыгат. Бул ат чыгат. Эми Мелис, азыр муну маалыматын берүүдөн мурда мына көрүүчүлөрүңө будан 3-4 күн мурда бир бурул ат чыгардың эле, гладиатор деп чыгардың эле. Гладиатор бурул ат ака Самаркандга кетти. Өзбекстан Самарканд шаарына сатылды. Саттым, Келдияр деген өзүмдүн кам алды. Келдияр деген таныш шүкелериң алдыбы? Рахмат айтып ака, ат жетип, сүйүнүшүп атка. Аттын жакшы улагы бар, жашат эле да. Насип экен ошо жака кеттим. Гладиатор кетти. Ордуна жаңасы келди. Жаңасы ака. Жаңасы 4 жашпы? 4 жашымда тишин көрүп, мына кылып коюң эле. Алдын бөртүп аттыр, а? Ооба. Болду. Өзүнө жарашкан кичинекей кашкасы бар экен. Мына эки туягы ак экен жаныбар, а? Буттарын жанынан тартып коюң, буттары тазабы? Эчтеке такпадым. Такага туруштары кандай эми? Жоош, такага. Такага жоошпу? Жаш бол, аял адам карай берет. Колго жоош, такага туруштары жакшы. Жебичи кандай? Зор ака. Кайманаты барбы, жокпу? Кайманаты бар, кара куш деп койдум. Кара куш деп койдуң. Аттын бою кандай чыгат? Бою канча чыгат? 1.63 чыгат. 1.63. Порода? Таза карабайыр. Таза карабайыр. Таза, энесте катаста, кыргыз жылкысы. Ден соолугуна жооп бат. Ден соолугуна ака, улагына бар жогуна жооп бат. Жаңа сыйбаса бул улакка чабылды, улак көрдүбү? Улак көргөн ака. Улакка кириш чыгыштар тууралуу да айтчы. Аттын чыгышы, улакка кириши без отказ. Отказ жок. Кепилдиги менен. Ат уруштар кандай экен? Уруштар зор ака. Аттын үстү кандай? Аттын тогу кандай? Эми маалыматты өзүң бересиң да. Аттын ака мына ысыкта көп эле кыйнап эле коюн. Азмаз эле кылып туруп аттын. Негиз аттын бар жогу деген ака. Бардыгы топ келишкен. Келишкен ат. Эми мындай токтоп турчу, азыр кичине дагы көрсөтүп бересиң да, мындай көкүрөктөрүнү, жамбаштарыны да мындай жакындан дагы тартып көрсөтүп берели. Жакындан алып келип тартып коюң. Мына көкүрөктөрүн байкаңыздар. Жаңасы 4 жаш экен. Жыгылсаң жаштан жыгыл деп бекеринен айтпаса керек. Нарака бурсам эми секин. Чатка аяктарын да байкаңыздар аттын. Экрандан алыстабаңыздар. Ар бириңиздерге, ар бир жигитке ушундай аттарды минген насип кылган болсун. Соодага береке берсин. Ат издегендер колдон чыгарбаңыздар. Экранда көрүп турган номерлер менен байланыша бересиздер. Бурчу Мелис, эми поворотторун көрбөйлүбү бир? Үн менен кетти, өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Аттын оозу кандай экен? Оозу жумшак ака. Оозу жумшакпы? Оозу өтө жумшак. Эми азыр көп чаппайм дедиң, азыр бир кой бересиң, кандай кыласың эми? Өзүң Кой берем ака. бир кой берип кой бересиң. Кыскараак эле бир онагы. Бир жылоосун дагы көрбөйлүбү кандай? Азыр мындай көрүнбөй калгандарга кет кыска кой берип көрсөтүп берем деди. Кара куш деп өзүң коюп койдуң. Өзүм койдум ака. Мына атты көрдүңүздөрбү? Бир колдо кармалган, колмо-колго бар эле. Бир колдо кармалды, мына мен экинчи колмун. Экинчи казайын. Бир кол жүргөн ат экен да, бир кол бир адамдын чыккан тай ака бул. Линиясы дагы өтө жакшы. Линиясы
Ошондо Кыргыз местнийлер жылкылары да. таза кыргыз Кыргыз жылкылары. жылкылар аргын паргын аралашкан иштери жок да. Эми Мелис баасына токтолбойсуң, баасын канча дейсиң аттын? Басын ака аткалайгыла 3300. 3300. Ооба. Ошондо экранга жазып койдук, $3300 экен, а? Эки жакка баягында акем азыр адамдар алгандан кийин телефон алдым дейт. Ат ким биринчи заклап бергендик. Акча санагандыкы. Санагандык. Анан эки жактан да мамлекеттен алгандарга ошо бурлаттар деген полн өткөрүп бериш менин моюнда отурат. Границадан өтүп атат. Өтүшүп акчасын өзүм төлөп атам. Меники акчасын салып коет, таможнядан без проблема өтүш менин моюнда. Өткөрүп таможнядан. Таможный пул балашынбайт экен. Ошо договорду барака болду, ошодо менин атымдан өтөт да. Доставка болот экен, значит. Ошо кайер Өзбекстан ошо түшү менин моюнда. Эми номерлерин кайталап өтсөң, мындай көрүүчүлөр үчүн экранга да жазып койдук. 79 менен. Плюс 996 779 менен 030304 номерине байланышып бересиздер. Мына сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарылыштар болсун. Кара кушту колдон чыгарбаңыздар, меке туугандар. Мелистен кара куш болду бул чыгарылышта. Соодага береке берсин. Ушуну менен биз бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Жаныбарым.